мен Омаралиева Айтқан 1969 жылы 11-декабрда 3 малай айылында туылгам, Көгас совхозуна карайт. Мен ушу жаш мезгилимен эле ушу килемге, таар сокконго кызыгуум артып, эжелерим менен, жеңелерим менен килем байлап, согуп, кийин үйрөнүп, өз алдымча согуп калдым. Анан шалчаны мен апаман үйрөнгөнмүн. Апам илгери ушу куруп согот эле, апам тайнемен үйрөнгөн дегендей. Анан азыр ушул мезгилде кайрадан ошо илгерки буюмдарды колдонойлу, илгерки буюмдардын сапаттуулары эң жакшы деп, кайра ушул чеберчиликтерибизди арттырып атабыз. Бүгүнкү күндө килемдер мынау дорожка килемден. Анан кийин шырдамал, шырдак. Балдардын астына салып бергенге балдар ойносо, ойынчук коюп. Качествосы да жакшы, жүн, синтетика эмес. Анан мынау шалчалардан ат жабуу, куржун, дорбо, жайнамаз ушуларды согуп сатып дагы жүрдүм, подарка кылдым. Анан азыр мунуларды эми куруу эле дай кылып койдум. Кудай кааласа эми пычып тигебиз буларды. Анан бул немелери ошо инструменттери. Шырдактыкын колго жасайбыз. Ону көгүш жип неменин Россиядан келген баягы койлордун жүнүнөн эле мен азыр жасап койгон шырдамалдын немелери, кийиздери. Анан эгерде багындай шашылыш болуп калганда базардан эле алабыз кийиздерди. Базардан алганда Бишкектен алдырабыз. Ал деле таза, качествосы жакшы кийиздер. Булар ооба неберелериме, балдарыма машина төшөк жасап бердим. Анан буларды эми кийинкилерин ушу сатка коеюн деп турам. Бир сыйра саттым. Анан көбүнчө эле күйөө балдарыма подарка кылып бердим. Булар таар сокконго. Анан мунулар килемге. Ошо машина төшөккө килем жасайын деп даярдап турам. Машина төшөк. Мынау токмогу килемдин. Бул таардын немеси, мынау кылычы аркага өткөрүп урабыз. Бул күзүк байлаганда таптырып койгон инструменттери. Мынау гүлдөрүн теребиз. Ушундай. Анан мындай ашкан баягы кыркынды жиптери болот. Буларды пөпүк жасайбыз, пөпүк. Ооба, бешиктерге бешик жабуу жасайбыз, неме. Бул эмне? Боосун жасайбыз, боосун. Бешик боо жасайбыз, анан неме жасайбыз, пөпүк жасайбыз. Боз үйлөргө. Бир кол килем бар эле. Токмокту немеден алдырдым. Ачыда сиңдим. Көрсөттүм. Нерде бир жибин. Бул килемден токулган ат басмайлы. Буну дагы ошол ашкан килемден неме жиптерден согуп басмайлы деп даярдап койгонбуз. Бул кана 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 жип экен. 15 жип. Ою бул неме кочкор тумшук деп коет бизде. Мына баягы эр жигиттер баягындай коргогон, колтугуна алып эли журтун коргогондун белгиси да булчу. Мындай эки жактары тумшук болуп неме болуп турат. Анан ынтымакчылыктын белгиси. Ошон үчүн ушундай кочкор тумшук салынган.